Чоң рахмат, урматтуу төраға, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, Алмаз Акунжанович. Өзүңүздөр мына окуп атасыздар, 2 күндөн бери Жалал Абад областынын Сузак районунун Кара Дарыя айыл өкмөтүнө караштуу Сай жээгиндеги жерден Өзбекстан Республикасы менен болгондой бир такталбаган участок деп атат. Дыйканчылык кылып аткан дыйкандардын жери боюнча маселе пайда болду. Азыр маалыматта окусак 25 гектар жердин 8 гектарын биз алдык, калганын бердик, ушундай чечимге келдик деп атат. А жергиликтүү бийликтин ушундай полномочиясы барбы? Эгерде ушундай такталбаган жерге убагында биздин дыйкандар дыйканчылык кылып келген болсо, алар айтып атат: биз салыгын төлөп келгенбиз, ижарага алып келгенбиз деп. Ал каражат кайда түшүп аткан анда? Ошол мамлекеттин бүтүндүгү үчүн ушул маселеге да маани берип, бир толук маалымат бердирип койсоңуз. Себеби дыйкандар да чыгып атат, бир топ жылдан бери шалы жүгүрүч эгип келишкен, 1,5 гектардын тегереги, жалпы 25 гектар деп. Келечеги кандай болот? Экинчи маселе, бүгүн дүйнөлүк кризис учурунда ар бир иштеп жаткан ишкана маанилүү да. Эгерде ал продукциясын экспортко чыгарып аткан болсо, ал 2 эсе маанилүү мамлекет үчүн, экономика үчүн. Мага Таш көмүр шаарынын көмүр өндүрүүчүлөрүнөн кайрылуу келди расмий түрдө. Осо Мир Ико, Аса Люкс, Наке, Асыл Кен, Тегене деген көмүр өндүрүүчүлөр. Мына ушул иштеп жаткан өндүрүүчүлөрдү бир соттун токтому менен следственный судья Жалал-Абадской области суда Сарыева дейт. Негизсиз токтомго ылайык текшерүүлөр жүргүзүп, ошол жерде ГСБптын өкүлү Максуталиевдин ВМК кылып документтерин тоскоолдук жаратып атыптыр да. А негиз бир жөнөкөй эле негиз. Экспорт 350 тонна чыкты деп темир жол берип атат экен, а шаарда өндүрдү 120 тонна деп. Эми ошол мындай болбогон негиз үчүн булар айтып атат: биз эч кандай корко турган жерибиз жок, салыгын төлөп, жумушчу орун менен камсыз кылып келип атабыз. Бир гана жумушка тоскоолдук кылып, андан ары соляркасына, башкасына кирип, ар кандай бир башаламыктар жаратып атыптыр. Ошол аталган жетекчилерге тийиштүү чараларды көрүп коюуну мен суранып кетем. Урматтуу Канат мырза, президенттин өкүлү, башкы прокуратурага тапшырма берип, мындай тизгин тартып коюш керек. Бүгүн ар бир иштеп жаткан ишкана бул экономика үчүн маанилүү. Президент баш болуп айтып атат: ар бир жумушчу орун түзүп аткан бүгүнкү кырдаалда, мен ойлойм, ушунга бир расмий түрдө карап, жообун берип койсоңуздар, урматтуу өкүлдөр, рахмат.